Ал эми Кызыломпол уран кенинде бул уулуу калдыктарды сактоочу жанакы хвостохранилище болбойт. Ошондо үчүн биз муну колдоп атам. Ал жерден башка жаңы технология менен элеп туруп анан суу менен чайкап туруп алып кетет. Ал жерде уулуу заттарды сактоочу, калдыгы сактоочу жай болбойт да, туурабы? Сиздин кабарыңыз барбы? Кызыломпол боюнча биздин Эми сиз ошондой деп айтты, биз ага ишенебиз. Президент өзү да айтты. Ошон үчүн биз бул ишти колдодук. Карысай Ысык Көл областында эки чоң коркунуч бар болчу, урматтуу калайык. Анын бирөөсү ушул Карысайдагы уран калдыгын сактоо болчу. Аны Кудай буйрса мына өкмөт чечип атат. Бир чоң Ысык Көлдөгү номер 1 чоң коркунучту бейтарап кылып атат. Экинчиси Чолпон Атадагы очистной сооружение болчу. Аны да өткөрүп бердик. Ратификациядан өкмөт кол койду. Мына аграрный комитеттин өкүлчүлөрүнө, депутаттарга чоң рахмат. Жогорку кеңештин депутаттарына чоң рахмат, өкмөткө рахмат. Ушул 5 миллион долларбы мунун Карысайда хвостохранилищенин проектный стоимость? Бүгүнкү күндө азыркы күндө техникалык баягы ПСДсы технико экономическое обоснование деген негиздемеси даярдалат да, анан ошондо толугу менен чыгат. Ошол тегеректе болот болуш керек. Экинчиси мына Чолпон Атадагы очистной сооружениега 60 миллион доллар. 70ке жакын, Кудайга шүгүр. Мына бул жерден өкмөткө да ыраазычылык, президентибизге ыраазычылык айтып кетиш керек. Ошондуктан кээ бир нерсени билерден мурда мындай такшы изилдеп туруп, анан элге маалымат берсек, себеби эл ошого жараша маалыматты алып атат. Мен бул мыйзамды колдоймун. Себеби муну көптөн бери күтүп атканбыз. Быйыл башталса, Кудай буйрса, бир 2-3 жыл дедиңиздер, мына 26 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде бүтөт экен. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Рахмат.